Элисти Бербаев деген байкени көп жардам берип жатышат деген жерге эме этсем угуп бага жазып деле көрдүм. Унчуккан жок. Баатырышым начарлап отуруп, кийинчерээк угушум начарлап кетти. Эки колум менен жермелеп алып жүрчүмүн ал кезде. Өзүмдүн апам 7 айлык кезинде эле таштап кеткен экен. Ичкиликке берилип кеткен уккан жайым бар. Көчөдө кетип бара жатып чалгылап жыгылып калсаң кээде карап туруп эле калгандар бар. Мисалы келип тургузуп коеюн дешпейт. Саламатсыздарбы, Соло ТВ каналынын жалпы катталуучулары, сиздер менен Таңнурол Молоева. Биз азыр Дордой конушуна жакындагы бир айылга келдик. Дал ушул үйдө, бул үй 3 бөлмөлүү үйдүн бир комнатасын батирге алып жашаган Камчыбек уулу Эрлан мырзага келдик. Эрлан мырза өзү кол күрөш боюнча Азия чемпиону, дагы да болсо башка спорттун түрлөрү менен алектенип келет. Бирок тагдырдын буйругу менен 11 жыл мурда угуу мүмкүнчүлүгүнөн дагы ажыраган. Баспай калган, бирок өзү аракеттенип азыркы учурда басып ушул жерде жашайт. Жакын жерде тигүү цехтердин биринде дагы эмгектенет. Дал ушул агайыбыз менен азыр сүйлөшөбүз, таанышабыз. Эгерде сиздин дагы дал ушул агайыбызга жардам берем десеңиз, анда алдыңкы номерлерде сиздер үчүн атайын жазып койгонбуз, жардам берсеңиздер болот. Көрөрмандар, биз азыр Эрлан мырзанын жанына келдик. Бул Кудайдын берген сыноосу, бардык нерсени көтөрө билгенге биз мажбур болот экенбиз. Ошондуктан биздин сүйлөгөнүбүздү уга албагандыктан биз дагы ушул уюлдук телефондун жардамы менен маектешебиз. Эрлан мырза, биринчи өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз кененирээк. Биринчиси. Мен Камчыбек уулу Эрлан, Нарын облусу Кошкор району Мантыш айылынан болом. Ал жерде өзүмө таандык үй бар болгондуктан ошол жакта жашап, ошол жакта өсүп, ошол жакта окудум. Жашаш шортко айланыштуу шаарга келишиме туура келгенде ортодон кырсыктап, тамдан тайып жыгылып түшкөндөн кийин белим тайып калган экен. Белим тайып калгандан бери биринчи баатырышым начарлап отуруп, кийинчерээк угушум начарлап кетти. Алгач эки бутум баспай алгандыктан эки колум менен жермелеп алып жүрчүмүн. Ал кезде больницаларда коляска берилчү эмес. Ошол колясканы берилбеген айынан аракет кылып отуруп, бутума туруп алышыма туура келди. Себеп ал кезде акча аябай көп кетчү да. Өзүмө таандык үйдү сатып жиберип, дарыланып отуруп, азыркыдай болуп бутума жаап турдум. Бирок азыр үй жайы жок, ошол шаарга квартиралап жүрөбүз бул жерде. Буга чейин ким жардам берчү эле? Ал кезде атамдын тирүү кези болчу. Өзүмдүн апам 7 айлык кезинде эле таштап кеткен экен. Атам тирүү кези бар болгондуктан ошол тамды сатып бутума ушунча турушума жардам жакшы болду. Бирок азыркыдай болуп бутума жакшы тура элек кезинде 5 жылдан өтүп калды. 6 жыл болуптур каза болгон. 6 жылдан бери атам жок болгондуктан жалгыздыкка ошол интернет жумушка барып келмей, залга барып келмей ошол. Апаңызды билбейсизби такыр эле? Билем, ичкиликке берилип кеткен уккан жайым бар. Айылдаштар айтып калышат, угулуп калдыкчы, андай деп алар таанышат. Бир толуккандуу жанына барып жашайлыкмын такыр. Буга себеп өзүм кулагып укпагандан кийин, ден соолуктан мындай көйгөй болгондон кийин анын жанына барып ичкен адамдын жанында жашаш бир топ мен үчүн кыйынчылык туудурат. Ичип алар нерсени сүйлөй берсем, менин эфимим чыдабай кетиши мүмкүн. Спорттун кайсы түрү менен алектенесиз? Кол күрөш спорт жибери. Жылдын мыкты спортчусу намын жеңип алганбыз. Азия чемпионатынан 2-нчи орун, Кыргызстан боюнча бир канча жолку чемпион. Дүйнөлүк турнирден 3-нчи орунду алгам. Ал эми штанга түртүү боюнча Азия чемпиону болгом.
эми спорт менен толук кандуу аректенгенимдин себеби баатырышыма, ден соолугума пайдасы жакшы болгондуктан эле спорт менен жүрөм. Болбосо жумушту деле тандап кетсем болот, бирок тескери кетип калышым да мүмкүн да. Себеп кайра баспай калышым да мүмкүн, же болбосо өсүү деген нерсе болбойт. Жалкоо болуп кетишим мүмкүн, ошондуктан спорт залга, жумушка эки жерге жетишкенге аракет кылам да. Квартирага канча төлөйсүз, эмнеден кыйналасыз көбүнчө? Квартирага ай сайын 2,5 миң 3 миңге чейин төлөйм. Кыш келип кеткенде акчасы көбөйүп кетет. Жашоодо кыйналган нерселер көп эле, мисалы адамдар менен сүйлөшкөндө же болбосо эки жакка басып чыкканда аябай кыйынчылык көп болот. Себеп бут баспагандан кийин чалынып жыгыласың, кээде туруп ар кандай учурлар болуп калат. Көчөдө кетип бара жатып чалынып жыгылып калсаң, кээде карап туруп эле калгандар бар, мисалы келип тургузуп коеюн дешпейт. Анткени меники буттун башымда болот, нерв жок болот, эмнелер жакшы иштебейт. Чалынып жыгылуу көп эле болот. Ал эми адамдар менен сүйлөшкөндөн кыйналам. Чоң апамдын менен сүйлөшүп толукканда анын эмнеден кыйналып жатканын, эмне болуп жатканын, маселелерин такыр азыркыга чейин отуруп сүйлөшө элекмин. Барып учурашам, сүйлөшүп отургандай болом, бирок эмне сүйлөп жатканын уга бербейм. Азыр кайсыл жумуш менен алектенесиз? Эртең менен туруп шейнисекке барам, ал жерден кройлорумду заготовка кылып коюп залга кетем. Зал бүткөндөн кийин бери секке келип кройлорумдун калганын бүтүрүп коюп анан үйгө келип уктайм. Ошол үйгө келип укташ үчүн эле болуп, комнатаны өзүм эле аякташтырып жатып калгам. Бул жери салкыныраак. Чоң апаңыз сизди бакканбы? Апам 7 айлык кезимде таштап кеткенден кийин атам жашоосун жөнгө салыш үчүн Бишкекке кеткен экен. Ошол учурда чоң апам менен чоң атамдын колунда калып өскөн экен. Чоң атам мени 6 жаштарга чыгып калганда каза болсо керек эле, ал эми чоң апам азыр бар. Акыркы чогуу болбой жүргөнүмө, чоң апам менен чогуу жашабай жүргөнүмө 7-8 жылдын жүзү болуп калды го. Буга себеп ден соолукта көйгөйгөндөн кийин өз алдым жигиткен, анан чоң апам дагы өз алдынча азыр жазып атамга тааныбайт. Жашы да 87-ге келип калгандыктан эжемдер атамдын бир туугандарына тапшырып берген. Ошолор карап жатышат. Бул кол машинка менен тиккенди кимден үйрөндүңүз? Швейнисектеги Рустам деген байка бар. Ошол байке швейнисекке кабыл алып тиккенди үйрөндөп технологко даярдаган экен. Ошол Рустам байкенин жардамы менен кадики эжелер болуп отуруп, бардыгы көргөзүп берип, үйрөтүп отуруп, бир нерсени көргөндүгүмдө кайра улап жаза алам бир нерсени көргөндө. Ошолордун жардамы менен аракет кылып отуруп, Кудайга шүгүр жакшы эле үйрөнүп калдык азыр. Базарга барганда, жолдо жүргөндө көбүнчө эмнеден кыйналасыз? Кийимге алганда? Базарга барганда көйгөй эле болот эми. Ар кандай ситуация болуп кетиши мүмкүн. Кээде туруп чалынып жыгыласың, же болбосо бааларын сураштан кыйналасың. Бардыгы тең телефонду алып жазып отургандан эриңедиктен кээри кол менен эле түшүндүрүп койгондор бар. Кээде түшүндүрө албай кыйналгандар бар. Бир учур бар. Базарга барып бир нерсени баасын сурасам, бир нерсе деп айткандай болду. Жакшы түшүнбөгөндүктөн бере беребиз деп чөтүктө акчаны алып чыкканча эле кайра артып калып кетти. Эмне болуп кетти деп түшүндүрүп сурасам, сен чөтөгүңдөгү акчаларың майда экен деп айтты. Көрсөм мен майда акчаларды алып артынан кезектерин алып чыкканга чейин алар ойлошуптур да, акчасы аз эле экен, бул арзан сураган жатат деген ойдо сурашкан экен. Мен арттан алардан баасын толуктап сурап алып туруп анан кийин акчаны санап беришим керек да. Мен баасын билбесем ал жерде туруп калган учурлар көп эле болот. Ар кандай кырдаалдар көп эле учур болот. Үй бүлө куруу оюңузда барбы? Быйыл пландап жатам эми. Алдыда операция күтүп турат. Колок операциясы жасатып, кууп кетүүгө аракет кылсамбы дегем. Негизи мурун ооп кетүүгө такыр шанс жок го деп ойлочумун, бирок бул жерде швейнисекке келгенде Руслан байке больницага барып текшеринип көрчү, мүмкүн угуп кетесиң деген нерселерди айтып көрдү. Рустам байкенин кеңешинде болуп больницага анализ тапшырсам көп акча кетти. Ал нерсени баары деп Рустам байке каржылап жатты.
Кудайдын буйругу экен, немелерди тиги анализдердин жыйынтыгын көргөндөн кийин доктор Буфаев деген врач көрүп, сени кулагыңда шанс бар болгондо коклеарный имплант дегенди салдырасың дейт. Ал кара куш орнотулат экен. Мисалы, кичинекей аппаратура болот экен, ошону алып келип кара кушка операция менен салдырып кичинекей изим болот. Ошол изимди алып келип мындан түрчө үйлүлгө кезип оролуп калат экен дагы. Угуу шансына толук мүмкүнчүлүк берилет экен. Мындайча айтканда искусственный кулак деп айтылат экен. Операция бул Кыргызстанда эле болот. Бул жалобластный больницада жепти ашат. Багасы $15,000 сом менен которгондо 1,5 миллион сомго чейин барып калат экен. Бул орточо сумма. Аракет кылып атабыз. Импланттын өзүнүн баасы $15,000 деп айтышкан. Калган нерселерин врачтар өздөрү жалаң болуп салып берет окшойт го. Бутта да ошол Рустам байкенин жардамы менен бар текшертип жаттым, бирок операция жасатпай эле койт. Өзүң жыгылгандан кийин эме болгондон кийин 2 утуң такырып азбайт деп биз кепилдик кылып ойлогонбуз дейт. Бирок аракет кылып отуруп бул таяк аркылуу азып турсаң, эми толук базамдап аракет кылсаң такырып аспай калышы мүмкүн дейт. Себеби операция кылгандан кийин кайра бут күчүндөгү немелерин жоготот, тарымыш күчүн жоготот. Лечение алып тур деген учурда ошол лечение алып туруш керек го деп ойлонуп атабыз. Калганын жумуштагы убакытка карайбыз го. Туугандарыңыз менен катташып турасызбы? Катташып турам, эле дайыма эмес. Алардын өздөрүнүн турмуштары бар. Бирөөнүн проблемасы бирөөгө проблема болбогон заманда. Мен өзүмдүн туугандарыма салыштырмалуу бөтөн элдин жардамын көбүрөөк көрөм. Могу жердеги мен азыр жатып аткан жердеги нерселердин баары тең өзүмдүн акчама келген эмес. Швейцарияда акча чогултуп беришкен. Эми азыр улам сайын барлык нерсенин баары тең кыймматтаган сайын тапканым тамак ашка эле кетет. Зарплатага же бир нерсеге жетпей калган учурлар болот. Бир нерсеге жетпей калган учурларда ошол тааныш билиштерден алган учурум көп болот. Айына канча акча табасыз? Анан цехте жумуш кышында токтоп калат го. Анда эмне кыласыз? Былтыр сиз айткандай швейный цехте жумуш токтоп калды. Бул учурда швейный цехтин өзү Рустам байке жардамын аяган жок. Квартплатаны төлөшүп, барда бери кылып жардамдашып жатты. Ал эми швейный цехтен ар кандай 10дон жогору, кээде 10дон аз, кыскасы иштешиме көз каранды. Өзүмдү кыйнап иштей бербейм да, себеби өзүмдү көп кыйнап иштесем дейсиз ошончо көп кетет. Андыктан туруп отуруп сүйлөп иштей берем. Алгач жан укпай калган кезимде сөздөрдү сүйлөшсө такыр түшүнбөй калып, кийинчерээк бара сүйлөй беришим жоголгон. Бара сөздөрдү унутуп, сүйлөгөндөн кыйналып баштагандан кийин мындай болбойт деп интернетке кирип, жаңылыктарды окуп, сыртка чыгып китептерди окушунтуп, сырттан окуп отуруп, аракет кылып отуруп, азыр сүйлөй беришим калыбында келди. Алдыда да кандай пландарыңыз бар? Операция бүткөндөн кийин. Эми тирүүлүктүн жашоосу да мисалы кулак укпаган адамдар көп нерсеге кызыгуу деген нерсе жок. Анткени бизге үн деген нерселер жетпейт. Бир нерсенин үнүнө кызыгып же болбосо музыка угуп деген нерселер бизде жок да. Андыктан бир нерсени пландап койгонубуз менен аракет такыр кылбайбыз да. Алардан айырмаланып, меники эле бир аз айырма бар, укпагандардын айырмаланып, көп нерселерге кызыгам. Башта Болотбек Тилек деген агайдын жанында бар актер курста окуп жүрүп, эң алдыңкы окуучулардан болчумун. Бирок жалаң эле актер болуп кетсең эле жашоом сонун болуп кетет дегенден алыспыз. Буга себеп ал тармактан каражат түшө бербейт. Ал үчүн мендеги күчтүү тааныштар болуш керек. Же болбосо ден соолук болуш керек да. Мисалы каскадерлик кылыш үчүн деле ден соолук жакшы нерселер керек да. Мисалы бирөөлөрдүн режиссер сүйлөп жатса мен аны укпай отурсам болбойт да. Пландарым ошол спорттон бир нерсени багындырып, эчели болбогондо үй салып алыш керек болуп атат. Негизи көп нерсени пландап алып, бардыгын ишке ашыра албай отургандан көрө бир нерсени пландайын деп башта таксиликте иштеп көрсөм деген, бирок права жок, же болбосо машина жок болгондуктан андай кырдаал бул ишке ашпайт экен. Угуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырагаңызга канча жыл болуп калды? Тактап айтканда. Бул жыл толгон 1 жыл болду.
Kohlearni план жөнүндө түшүнүгүм пайда болгондон кийин ушул нерсеге аракет кылыш керек экен деп учурда ушуну менен алектенип жүрөм. Бүт аракетим ушул нерседе азыр. Эң биринчи болуп кетсем буюрса барып чоң апам менен сүйлөшүп отурам го. Ушул нерсени пландап жатам азыр. Эң башкысы кохлеарный имплант салышууга жардамдашып койсо жакшы болмок. Мисалы интернетте блогерлер бар, ырчылар бар. Подписчиги көп адамдар аябай көп да. Ошолордун баарында тең мисалы жүктөлгөн нерсенин баарында тең элге таратып жардам кылып койсо жакшы болмок. Угуп кеткенге эң чоң шанс мүмкүнчүлүк түзүп беришине элдин көмөгү азыр аябай күчтүүрөөк болуп турат. Азыр ар бир Сомали ким билет угуп кетсек мүмкүн эртеңки күнү. Мисалы азыр мен укпаганы менен жашоодо ак караны көп ажырата албай жатпайм. Ошондуктан элдин жардамы болуп кетсем эртеңки күнү ак караны ажыратып калганга элдин салымы жакшы болмок. Блогерлерге аларга да жазып көрдүңүзбү? Кимдерге жаздыңыз? Бардык эле блогерлерга жүктөп койду, сен окуп коюп жооп беришпейт. Же болбосо ишенишпейт. Мени алдап жаткандай ойлошот да. Мен алдаган жерим жок, чындыгында эле кулак ыкпайт. Айласыздан жазып катасың. Бардыгына тең жазсаң, баарда тең эле окушпайт, сообщение принять кылышпайт да. Мисалы Инстаграмда жазсаң, комментарийге отметка калса карап туруп көрмөксөң болуп чыгып кеткен учурлар көп эле болуп жатпайбы. Ар бирине барып мисалы Элис Тибербаев деген байкени көп жардам берип жатышат деген жерге неме этсем, ага жазып деле көрдүм. Чыккан жок. Демек өздөрүнүн немелерине карата жолугуп көргөндө эле жардам беришет окшойт деп ойлоп койдум. Ал негизи андай нерсе эмес, эң башкысы угуп кетиш үчүн болуп турган болсо, ар нерсени сүйлөп отуруп, ар нерсе шылтоон айтып отуруп, аракет кылып жардам берсе жакшы болмок. Алардын подписчиктери көп, бүт элге жеткирүүгө салымдар жакшы болмок да. Мисалы бир эле ырчы мисалы баланча балага жардам берген жатабыз деп тааныштарын айтып $100, $200 алып келгенде ар бири жөн эле алып келишмек, тааныштар билиштери көп. Ошондо отуруп эле операцияга чыгып, ошолордон эле чыгып калмак. Эч ким аракет кылган жок, жөн эле окуп коюп эле карап коюп эле чыгып кетип атат. Кимдерге кайрылдыңыз дагы? Андан башка Акбар Сүйүнбаев байкени таанысаңыз керек. Ал менен жердешчилик жайым бар. Ошол жабыкпай алган кезимде ошол Акбар байкен атасы менен да жакшы мамиледе болчумун да. Эрлан, сен буйрса баары жакшы болот, аракетиңден тайба. Аракет кыла бер деген. Акбар Сүйүнбаев байкен атасы кайтыш болуп калган. Ошол жакшы мотивацияны ошол киши берип кетти. Азыр өзү жок болсо дагы Акбар байкен өзү менен байланышып, ошол колдон келген жардам берип калат. Кээде спорттон колдон көргөзүп калган учуру болот. Бирок өзү дайыма бир бизнеси болбогондон кийин жердеш агаларга айтып жардамын аябай эле берип турат. Мындан 2019-жылы Румынияга кете турган болуп, мелдеш болгондуктан бара албай калганбыз. Ошол учурда Акбар байке 10 000 сом берип жардам кылган эле. Бирок мелдешке бара албагандыктан акча өзүмдө эле калган, максатта жумшадык. Эртең менен жумушка барам деп уктап калган учурлар болобу? Телефон чалганын, телефонго звонок келгенин кантип билесиз? Согуш талаасып жүрүп кетсе деле мени угбайт болчу керек. Негизи эле вообще угбайм, телефон чалып нерселер сезбейм. Эң башкысы башка жаттап коем, мисалы эртең менен бала жата турушум керек деп. Ошол учурларда 20 мүнөт калганда чочуп оянып кеткен учурум болуп калат. Телефонума чалуулар келген учурларын сезе бербейм. Буга себеп телефон дайыма вибрацияда турат, титрегендей кылып коюп коем. Чөтүктө жүргөндө мисалы мен тынч отурган болсом, телефонум титиреп калса сезишим мүмкүн, а басып жүргөндө сезбейм. Анткени мен басып жүргөндө кыймыл аракетте болгондуктан телефонум шыңырап атабы, эмне болуп атат биле бербейм да. Урматтуу көрөрмандар, мен бир аз жазганга жашоодо негизи көп кырдаал өттү.
күндүн сугунда жука кийип жыгылган учурлар болду. Кээде кварплардан таппай калган учур болот, же жол кире жок болуп калган учурлар болот. Алгырда алдым бары деп базы өтүп кетип бара жатам. Кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Карарган түндүн артында карган таң бар деп. Ушул сыяктуу азыр азмастан жашоо калыбына кичинеден калыбына келип жатат. Эң башкысы ошол шийни сыяк нерсене жолуккандан бери ошол киши колунан келген жардам берип жатат. Мүмкүн үйлөнүп калсам, үй жайлуу болуп калсам, чоапамды өзүм жаныма алып калышым мүмкүн. Себеп менен алыста болгону болбойт да. Ал чоапамдын уулу деп, чоапам болуп эле аталаны болбосо эң кичүү баласындай болуп чоңойгондуктан ортобузда жакындык аябай көп да. Жашоодо азыр өзүңүз байкап атасыз. Кулагы угуп, көзү көрүп турса дагы жардам сурап отура бергендерге эмне дейт элеңиз? Негизи мындай нерселер көп да. Мындай учурдан бардыгы тең кылып отурсак, мисалы кээ бирлери бар да, мисалы бизде ооругандар бар. Ден соолуктары жок болгону менен алардын ата-энелери колдойт, же болбосо туугандары колдойт. Мындайча айтканда жашоо шарттары жакшы эле. Алардын баардыгы тең мисалы эч кимден эч нерсе сураганга муктаж эмес. Ошол учурларда мисалы кээ бирлери бар эмеспи? Бутум ооруйт же кулагым ооруйт деген сыяктуу кылып, баарын нерселерди кылып, мисалы коляскага ден соолугу таза болсо деле отуруп алышка кайрчылык кылгандар бар эмеспи? Дал ошолордун айына бүт ооругандардын баарына тең кайрчы элестете берет да. Биз негизи чын-чынына келгенде жашообуз башка, биз элден эч нерсе сурабайбыз да. Болгону кээде кырдаалуу болуп калышы мүмкүн. Жашообузга керектүү каражатты өзүбүз тапканыбыз менен операцияга акча керек десе, же болбосо жашообузда бир чоң кыйынчылыктар болуп калган учурлар болуп калса, мисалы ден соолук бизде дайыма бир калыпта тура бербейт. Эртеңки күнү ким билет? Мисалы мен мотип басып жүрүп эле эртеңки күнү база албай калышы мүмкүн. Мисалы элден жардам сурашыбызга туура келип калат. Коляскага отуруп алып ошол эле учурда ден соолугу тазалар элден акча чогултуп алып курсактарын багып жатышпайбы? Аларды кайтарым ошол эң башкысы иштеген адам иштейт да. Кандай кырдаал болбосун бир өзүндөй ылайыктуу ишти тапса, акыры көзүн таап кетиши мүмкүн. Эң башкысы аракеттен көз каранды. Мисалы мен деле баспашым мүмкүн, укпашым мүмкүн. Бирок эртеден күн тапкандан баштап кечкиренге чейин иштеп эле жатпайбы. Бирок тапканыбыз дары мектеген нерселерге көп кеткендиктен ар жок кырдаал ушундай болуп калышылат да. Мисалы катыралса менде мүмкүн ата-энем болгонунда же болбосо үй жайым болгонунда ар нерсени карап отурбай туруп ата-энемдин жардамын алып же болбосо үй жайымды сатып болсо дагы кулагыма кофелерни план салдырып алмакмын да. Ал нерселердин бири жайып болгондуктан али жок элге кайрылууга туура келип жатат. Ар кандай кырдаалдар болду. Анан карантин кичинеден ачылып келе жаткан учурунда интернетке кирип отурсам, жумушчулар керек деп жазып калыптыр. Ошол жерге барып кнопка жаап, квартира акча таап алып, бул жерге көчүп келгенден кийин жумуш иштеш керек болуп, биринчи бул жерлерден топчу чаап иштеп жүрдүм. Кийин топчунун сезону бүткөндөн кийин барып жумуш издеш керек эле деп шийни цехтердин баарын тең кыдырып жүрүп көз заводко барган болчумун. Ошол жерде жүрсөм, Талаев деген байка бар. Ошол жүрүптүр. Эмне кылып жүрөсүң деп жумуш издеп жүргөм десем, азыр туруп-турчу деп тааныштарына чалып калды. Аңгы жолой бир тааныш келип калды. Тааныш келип, ал механик болуп иштейт экен, бүт дордойду билет экен да. Көп өтпөй Рустам байкеге чалып, Рустам байке азыр барам туруп деген. Келип мени көрүп, жашооңдо кандай кырдаал болбосун, кандай учур болбосун мага жазып тур деп телефон номер берип кетирген. Ошондон көп өтпөй жумуш башталып калды. Анткени мен барган күнү зарплата тиймек экен. Биринчи күнү кел деп кетиришкен. Шейни секке барып, аябай эле кыйынчылык болду. Түн уйкулардан аябай көп калган учурлар болду. Бирок бир көргөн ишимди кайра кайталап кыла алгандыгым менен айырман болгондуктан көп деле баарачылыкка салган жокмун. Бирок машыганы тийип аткан учурларда мисалы меники кезет турган материалды кесип чыгара турган жеринде иштейм да. Кээде бутум башкара албай калып материалдарды кесип алган учурларым көп болчу аябай. Азыр кол бара көнөт экен да.
буттагы ошо мээмене ошо неме болуп башкарылып калгандыктан буттагы кайсы жерге жеткенде токтош керектигин азыр билип калдым. Башкалар менен жарышып тикпеймиз. Алар кыйдык да. Алар менен жарышам деп бүт бардан бирок кылып салайын деп жарышам десе жок деп коем. Бир көргөн ишимди ошолордон көрүп алып келип кайталап кылып отуруп көп эле үйрөнүп калдык. Эмир кыла албайсың деген нерселерди эле кылып жатпайбызбы? Мадети мейлештерде жеңгени мен баарда тең, медал баарда тең шулар. Мастер спорта дейт. Кол күрөш боюнча спорт шеберлиги. Сүрөттө такыр башкача экен. Мен Ерлан Камчыбек, Ерлан кол күрөш боюнча Кыргыз Республикасы спорт шебери дейт. Лаза чемпионатында штанга боюнча түрткөндөгү утуп алганы болчу. Калган медалдардын баары тең тил жакта эжекем дейин да. Баары тең алып келгенге шанс бул убакытта жок да, шанс жок. 2020 экенде жакында эле 2021 болчу. 2020 бүтүп жатканда. Ошо 2020 деп жазылат. Ошо 2020-жылга карата болду. Бул кол күрөштүк. Республика чемпионаты болчу. Укпагандар арасында 2-нчи анан 3-нчү орун болуп калгам. Баспагандар арасында чыккан эле, бирок кырда албай уталган жокпуз. Буга себеп биз өзүбүздү канча күчтүү элестеткен менен бизден күчтүүлөр бар да. Анан биз 9 мүнөткө чейин статика менен тургандыктан колубуздун баары тең шишип бүткүчүбүздү баары кетип калгандан кийин башкалар келип пайдаланып кетишти ошол жерден. Болбосо мүмкүн ким билет финалда эттешкен эсте мүмкүн бирден минут кетип жаап алып кетмек. Бул да 3-нчү орун. Кыргыз Республикасы кол күрөш боюнча чемпион дейт. Пандемия башталгандан бери медалдарыбыздын баары 2020-да калып калды. 2020. Шунча көп. Канча мындайдан канча бар? Бул кол күрөш, бул болсо штанга түрдү. Ушундайдан да канча бар? 3 элеби? Мен өзүм спортто универсалмын десем болот, калган жагына катыша бербейм бар. Кыскасы бардыгы каражаттан көз каранды көңүлүм тепкелген жерине барып катыша берем. Анткени кол күрөш болобу, штанга болобу, ким күчтүү болсо ошол жеңет. Бирок күчтүүлөр жеңгени менен бизге да өсүүгө шанс бар. Мисалы, мен азыр барып утулуп калсам, эртеңки күнү аны утуш керек деген нерсе менен да катуу алектенишим мүмкүн. Ушул нерседе гана көп катышам. Бирок бардык нерсени каражат чечкендиктен дайыма катыша албайм. Мелдештерге катышуу үчүн да акча төлөйсүздөр алдын ала? Азия чемпионатында 1400 сомдон 1800-га чейин төлөчүр болот. Ал эми республикада 300-400. Кол күрөштө болгондо төлөйбүз. Мисалы чет жактарга чыксак, взнос деген нерселер эле жеп коет да бизди. Мынакей достор, бул жашоо бизге ар кандай сыноолорду башыбызга берет эмеспи? Ошол Ерлан мырза жанымда турган ушул батирде жашайт. Бул батирде 3 адам жашайт. Көбүнесе жумушка барып келгенде кыйналат. Азыр ошол кыйынчылыктары жөнүндө азыр өзү дагы айтып берсин. Жумушка баргандагыңызды айтып берсеңиз. Бул жерде квартиранттар негизи бүт эле жердеги квартиралар кабыл ала бербейт. Буга себеп мени төлөй албайт деп коркобу. Же кандай кырдаалдарда болушат билбедим, бирок келип жаңы эле акчасын төлөп киргенин айып элек деле ар кайсы жолдолорду айтып чыгарып койгон учурлар болчу да. Бул жерде кошуна эжеге келип кырдаал түшүндүрүп айтып, анан бул жерге квартирага чыккан болчумун. Себеп төлөй албай калса мен төлөп берем деген нерсе менен төлөчүм. Бул жерде ушундай доверенность менен жашайм. Былтыр кышка чейинкисин кыйналып, суук болуп аргандай нерселерди кээде кийимдерим жука болуп калган учурларда андай мындай болуп кээде төлөй албаган учурлар болот. Ошол учурлар шини сыяктуу өзү төлөшүп жүрдү. Кийинчерээк Москвада бир апа бар экен, Бурятия деди, ушул жерде деп айтты, дейм Россияда экен ошо. Ошондон бери ошол апа кээде төлөшүп жардамдашып турат. Азыр квартплатадан көп деле кыйынчылык боло бербейт. Эң башкысы убагы менен төлөй алып турам да квартплатаны.
Андан чыкар комузлуганы кышкысын төлөсөм, жакса бул жерде кече өзүлө жарам болуп төлөп турат. Эми бул жердеги эженин деле өз эле квартирант болгондон кийин кыйнап барны бул деп нерселерди айта бере албайм да. Анткени өзүнүн жашоосу бар да. Менин да өзүмдүн жашоом бар деген. Болгону ошол анын үстүнө меники мисалы кула укпагандан кийин кымбатыраак квартираларга жалгыз чыгып кеткенден корком. Жырткыч иштеп койсом, мисалы мен көрбөй калышым мүмкүн, же болбосо ал жарылып кетсе эмне болот? Ушул нерселерди эске алып, дайыма жанымда бир адамдар менен жүргөнгө аракет кылам. Жанында ишенимдүү адамдар болуп турса, өзүңө болгон ишенимиң да жогору болот экен. Сиз Андан чыкары негизи швейцария иштегенге чейин таксиликте иштечүмүн деп айтып калбадымбы? Тиги таксиликте иштесемби деп айтып калгам. Машина жок болгондуктан кыйынчылык болчу. Азыр деле ошол жумушка барып келгенде деле же болбосо башка кыйынчылыктар болуп калганда жумушка жетип барып келүү кыйынчылык жаратат. Ошондон бери рассрочкага машина алсамбы деп ойлонуп жүрүп, такыр таппаган себеп ден соолук жок болсо кантип төлөмөйлү деген ой менен эч ким бере бербейт экен. чоң рахмат, батыраак бизди жеңил кылыңыз, Рахмат. Буйрганы болот да, аракет кылып атабыз.